старттан келе жатат. Жетекчиси Өзгөн шаарынын Борбордук стадионунда Зулпукар Ормоновдун жаркын элесине арналган спорттук турнир өтүүдө. Белгилей кетсек дал ушул стадиондо анын ысымын алып жүрөт. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Марлен Маматалиев дагы катышууда. Бул спорттук турнирдин максаты коомдук ишмердин элесин эскерүү менен жаштарды спортко үндөө болуп саналат. Бүгүн чынында өзгөчө бир шаңдуу майрам күнү сиздер менен жолугуп отурганыбызга кубанычтабыз. 1 май күнү жөн эле эмгек майрамы эмес, туугандар. Бул күн көптөр үчүн жеке жагымдуу эскерүүлөрдүн, үй бүлөлүк тарых жөнүндө ой жүгүртүүнүн, ата-энелерге, улууларга урмат көрсөтүүнүн күнү. Өзүнүн ак эмгеги менен, адал жашоосу менен бизге үлгү болгон инсандарга ырас болуп кете турган күн. Бүгүн Өзгөн районунда 1 май эмгекчилердин күнүнө карата бир топ иш-чаралар болуп атат. Ушул спорттук иш-чаралардын 20га жакын түрү боюнча шахмат, волейбол, футбол боюнча ордо, аркан тартыш, толугу менен оюнчу айыл өкмөтү толугу менен ушу командасы менен катышып отурат. Азыр көрүп атасыздар, элдин маанайы жакшы. Ушул спорт оюндарынын Байге фондунун Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Журкалович өзү каржылап атат. Андан тышкары ушул спортсмендердин келгенин басканын жергиликтүү бюджеттен каржылап, бүгүнкү иш-чараны элибизге майрам тартуулоо максатында сиздер көрүп жаткан иш-чараны уюштуруп жатабыз. Эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнүнө карата өткөзүлүп жаткан Өзгөндөгү спорттук турнирде маанай абдан жогорку деңгээлде. Анда Өзгөн районуна караштуу 13 айыл өкмөттөн командалар келген. Спорттун 20 түрү боюнча 2 күн спорттук турнирлер өтөт. Баламды колдоп, үйдө отура албай чыдабай келдим. Атасы, өлкөлөрү болуп келип колдоп атабыз балабызды. Оюндар жакшы, биринчи партияда утушту, экинчи партиясында эми чыдамсыздык менен күтүп атабыз жыйынтыгын. Ушул жалпы эле кыргыз элибизге оомат берсин, ийгиликтер болсун, элибиз өнүп өссүн. Садыр Жапаров дагы аябай жакшы президент болуп иштеп атат. Ушул ажообуздун дагы иштери жүрүшсүн.